мамлекеттик ишмер Бекмамат Жалал Абад мамлекеттик университетине саясий жана коомдук ишмер Бекмамат Осмоновдун ысымы ыйгарылды. Бүгүн ага байланыштуу окуу жайда салтанаттуу иш-чара өттү. Ага маркумдун жакындары, замандаштары, областтык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары, университет жамааты жана студенттер катышты. Анда алгач окуу жайдын кире беришине Бекмамат Осмоновдун элеси чагылдырылган эстеликтин ачылышы болуп, андан соң келген катышуучулар даңктуу инсандын эмгек жолу, башкаруучулук жана адамдык бийик сапаттарына токтолушту. Саамалыкта сөз сүйлөгөн шаар мэри Мураталы Тагаев мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон улуу инсандарды барктап, алардын ысымын түбөлүккө сактоо башкы милдет экенин айтты. Бекмамат Осмонович аз жашаганы менен бирок саз жашады деп ойлойм. Кыргызда баа бекерден сөз бар. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эстесин деп. Бүгүн бир эле Бекмамат Осмоновичтун айкелин бул жерге тургузуп койгондо эмес маселе. Бул жерде мунун баягы патриоттуулукка, мамлекетке анан эң негизгиси Бекмамат Осмоновичтун адамдар менен болгон кичинекейлик, жөнөкөйлүгү менен айырмаланганы. Ошондуктан бул сиздерге шаарыбызга, баарыбызга бир үлгү катары болуш керек деп мен эсептейм. Буга чейин аталган университетке окуу жайдын жамааты тарабынан мамлекеттик жана коомдук ишмердин ысымын ыйгаруу боюнча сунуш көтөрүлгөн. Аны Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары 2017 жылдын 21 декабрында өткөн 4-чү сессиясында колдоп беришкен. Азыркы учурда 96 жылдык тарыхы бар Жалал Абад мамлекеттик университетинде 15 миңге жакын студент билим алууда. Бекмамат Осмонов 1990 жылы Жалал Абад областтык кеңешинин төрагасы. 1 жылдан кийин жаңыдан уюшулган Жалал Абад облусунун алгачкы акими болуп тайындалган. Ошол жылдары облустун инфраструктурасын, маданиятын өстүрүүгө чоң салым кошкон. Ал 1997 жылдын 28 октябрь күнү 52 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Бүгүн биз Жалал Абад мамлекеттик университетине белгилүү коомдук ишмер, өз учурундагы аябай мекенчил, патриот, кыргыз деп жүрөгү акыркы мүнөткө чейин соккон белгилүү инсан Бекмамат Осмоновдун ысмын ыйгарып жатабыз. Бул кою боюнча 2017 жылы 9 февраль күнү биздин Жалал Абад мамлекеттик университетте конференция болгон, Бекмамат Осмоновго арналган. Ошол конференцияда резолюция кабыл алганбыз. Негизинен бул демилгени коомчулук көтөрдү, биздин жамаат көтөрдү. Анан ошол бүгүнкү күндө ишке ашып отурат. Келечектеги мундарды тарбиялоодо ушул мекенчил, элим жерим деп, анан эл жер үчүн аз өмүрүндө дагы чоң иштерди жасап кеткен инсандарды тарбиялайбыз деген ойдобуз.